Гран-при тек қана Алматы қаласы Қазақстан ғана емес, Гран-при шын мәнінде қандас бауырымызға да, қазақ қырғыз бір туғанға да бұйырған екен Гран-при. Таис Гүлдейжан, Гран-при, супер Гран-при, Академиясы Айкөл, Кыргызстан Республика город Талас, Гүлдейжан, супер Гран-при. Таластагы бийчи кыздар Алматыга барып гран-прини утуп келишти. 30-июнда Казакстандагы Алматы шаарында өткөн На высоте фестивалына Таластагы Айкөл би академиясынын бийчилери катышып келди. Эл аралык деңгээлдеги фестивалга академиянын Талас шаарындагы жана Шумкар Уя айыл аймагындагы филиалда тарбияланган бийчи кыздар биригип, жалпы 65 өспүрүм катышып өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жыйынтыгында Айкөл академиясынын бийчилери 30дан ашык команданын арасынан 1-2 орунга ээ болушту. Ошондой эле баш байге супер гран-прини да жеңип алышты. Таластагы бийчилердин бул жолу сапарына Альянс Алтын өнүктүрүү фонду башкы демерчи болгон. Таланттуу балдар десек болот. Будан башка дагы көптөгөн ийгиликтер коштосун. Ар дайым ушундай турнирлерде алдыңкы биринчи орундарды гана алып, жашоодо ийгилик коштосун дайыма. Компания Альянс Алтын атынан, фонддун атынан дагы бул биринчи эле жыл эмес, Кудай буюрса 3-жылдан бери ушундай бир жакшы жашан, жакшы салт уланып келатат. Белгилей кетсек, фонд жана компания буга чейин дагы аталган жаш таланттарды колдоп келген. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик катары айыл өкмөтү да колдоо көрсөткөн. Жаш өспүрүмдөрдү кубаттап дем берген демерчилерге би академиясынын жетекчиси ыраазычылыгын билдирди. Би фестивалы болду ал жерде Өзбекстандан, Кыргызстандан жана ошондой эле Казакстандын бир канча шаарынан, чоң шаарларынан коллективдер келген. Ошо коллективдердин арасынан биздин Шумкар Уя филиалындагы Гүлдейжан аттуу бийибиз эң жогорку супер гран-при деген байгесин жеңип келди. Андан тышкары ошо Шумкар Уя филиалында 2 бийибиз 2-нчи орунга татыды. Жана ошондой эле башка Талас шаарынан барган бир бийибиз ал 1-нчи орунга татыды. Биздин эми башкы өнөктөшүбүз Альянс Алтын фонд компаниясы болуп калды деп ойлойм. Ага чейин мынакей июнь айынын башында Талас шаарында Айкөл фест 2024 өткүзгөнбүз. Ага дагы колдоо көрсөтүштү. Буга чейинки жыл сайын биздин бир поездкабызга колдоо көрсөтүп келет. Альянс Алтын компаниясы жана ошондой эле Шумкар Уя айыл өкмөтү. Ошон үчүн биз терең ырашчылык билгизебиз. Анткени биздин балдарыбыз канча эл менен, канча нерселер менен